Алла Таала кадыр зат ушул ооруну бир заматта жок кылып койгон. Бир заматта жок кылып коет Алла Таала. Бул ооруну. Бирок Алла Таала сынап жатат. Караңыздарчы. Эгерде биз тарыхка карасак, Hazreti Ayub aleyhisselam. Hazreti Ayub aleyhisselam kança жыл ооруган? 18 жыл ооруган эле ал. 18 жыл ооруган. Эмне деген оору? Билесиздерби? Азыркында оору эмес ал. Денеси чирип. Денеси ушунчалык жагымсыз жыт чыгып, анын айылын тургундары андан жиркенип, үй бүлөсү жиркенип, баары тең андан жүз бурушуп качат. Караңыздар. Жакын бир аял калат. Денесине караңыздар, жада калса куртап денесичи, сөөгүлө калып денеси, эти калбастан сөөгү калып, сөлөкөтүрө калып бүкүрөйүп бир чал болуп калган. Hazreti Ayub aleyhisselam. 18 жыл оламар айтат, бир риwayatта 18 жыл ошонтип ооруган эле дейт. Бирок анын шифасы кайсы деле? Анын согончогунун астында. Уркут бирижлик деп Алла Таала Куранда айтат. Сол сүрөсүндө ошо согончогу менен буту менен жерди тепкин, ошол жерден суу чыгат дагы, ошол сууну ичип, ошол сууга жуунгун деп анан шифасын табасың. Караңыздарчы. Hazreti Ayub aleyhisselam Аллага жакын пайгамбар. Жакын пайгамбарлардын бири. Алланын сүйкүмдүү тандалынган элчи, бирок ага дагы сыноо келди, ага дагы оору келди, мындан дагы оор келди. Бирок чыдады аны. Демек оору деген бул Алла пендени жаман көргөндөн ага бербейт. Сынап аны өзүнө жакындатышын берип атат урматтуу. Пенде мага кайтсын деп. Кайсы учурда биз Алланы эстейбиз анан? Айтыңыздарчы. Албетте, Алланы жыргалчылыкта дагы, жакшылыкта дагы, кайы капа кыйынчылык түшкөндө дагы Алланы эстеп жүргөн пенделер бар, бирок алар өтө аз да. Калейлим махум, алар өтө аз, урматтуугандар. Алардын катарында болсо кандай гана сонун. Бирок Алла Таала баары пендесине райымдуу, баары пендесине мээримдүү, өзүнүн пендени көтөрүшүн, өзүнө жакындатышын, анын күнөөнүн баарын кечиришин ушу сыноо акыбал берип жатат, урматтуугандар. Биз ошону туура түшүнөлү. Эми бул нерсени биз туура таяна калып Аллага жакындайлы. Келиңиздер, Алланын өкүмүн аткаралы. Эртели күн, эртеби кечпи бизге дагы ошол өлүм келип калат. Ушул себеп менен болуп калышпы, башка себеп менен келип калат. Ал Алланын гана колунда. Караңыздар, урматтуугандар, демек ошол оору берилгендиги бул Алла Таала пендени өзүнө жакындатыш үчүн, сынаш үчүн, аны тарбиялаш үчүн. Hazreti Ayub aleyhisselamды уламалар айтышат. Hazreti Ayub aleyhisselam Аллага кайрылып, "Ey Алла, мага шифа бер, мен айыкты" деп эртеле кайрылса болот эле. Анын шифасы согончогунун астында эле. Тепкен, басып жүргөн жерди эле тепсе, астынан суу чыгып, суудан шифа тапмак эле ал. Бирок Алла эмне үчүн 18 жыл аны сынап, 18 жыл аны оорутуп, анан шифасын берди. Караңыздар. Алланы өзүнө жакындаткысы келди. Алланы тарбия кылгысы келди. Деп уламалар айтышат, урматтуугандар. Ошо сыяктуу ошосомал Алла дагы бизди тарбиялап жатат. Ушул оорудан, ушул акыбалдан биз кандай тыянакка келебиз? Кандай жакшы нерсеге келебиз биз? Жакшы жагын алалы. Албетте кээ бир айрым адамдар өзүнүн жакын адамдарынан айрылып жатат. Ата-энесинен, жакын туугандарынан, кээ бир адамдар досторунан айрылып жатат, караңыздар. Улуу уламалардан айрылып жатабыз, урматтуугандар. Бирок мунун баары Алланын сыноосу, Алланын каалоосу. Биз баардыгына бул нерседен биз жакшы таяна калышыбыз керек.